Кыргызстан конференциялар аралык тынчтыктын жана ынтымактын өлкөсү. Бул аталышта аларча резиденциясында диний чөйрөдөгү актуалдуу маселелер, диний аркылуу эл аралык ынтымактуу бекемдөө багытында конференция өтүүдө. Бул эл аралык конференцияга 20 ашык диний чөйрөдөгү кызматкерлер жана серепчилер келген. Диний кызматкерлердин жыйыны коомдогу туруктуулукту сактоого, мамлекеттер аралык ынтымакты чыңдоого багытталган. Билесиздер, көп улуттук өлкөдө, көп дин таркаган өлкөдө албетте мындай улут аралык, дин аралык ынтымактар бекемдеш өтө маанилүү. Ошол себептен бүгүнкү конференциябыздын аталышы да ошого багытталган. Дүйнөлүк чакырыктарга ар кандай дини араздашууларды чечүү жолдорун, башка өлкөлөрдүн да тажрыйбаларын ортого салып, ошону чечүүдө алардын опыттарын да өзүбүзгө мындай эреже катары колдонгонго багытталган иш-чара бүгүнкү. Мамлекетибиз көп улуттуу жана көп диндүү өлкө. Кыргызстан мусулмандардын азирети муфтийи Замир Кары Ракиевдин айтымында өлкөдө диний агымдардын ортосундагы ынтымакты бекемдөө эң маанилүү маселе. Ар бир коомдо кандай дин тутунса дагы ошо диндегилер менен мындай ынтымакта жашоону пайгамбарыбыз да көрсөтүп кеткен. Ошонун негизги ошого бир жол ачылат деген ойдобуз. Ана мына келип аткан чет мамлекеттерден келип аткан коноктор да мына ар кандай дин тутунган адамдар, христиандар, мусулмандар жана башка адамдар келип атат, эксперттер. Ошолор бардыгын оюн айтышып, ушул жерде бир жакшы бир натыйжа чыгат деген ойдом. Өлкөлөр ортосундагы диний кызматташуу тынчтыкка алып келген негизги багыттарынын бири. Өзбекстандын митрополити Виктор Мораль кайсы дин болбосун ынтымакка бирге умтулуш керек деп эсептейт. И каждый человек вправе принимать свое решение. Ар бир адам өзүнүн жүрөгү каалаган динди тандоого укуктуу. Бирок ар бир дин карманган адам башкага болгон кастыктыкты карманбаш керек. Бүгүнкү болуп жаткан конференциянын орду чоң. Кайсы динди карманбайлы ынтымакка бирге умтулушубуз керек. Бул эл аралык конференцияларда кабыл алынган резолюциялар тынчтыкты жана ынтымакты көздөйт. Аны ишке ашыруу бирге кызматташуунун, диалогтун арты менен келет. Ар бир мамлекет өзүнүн улуттук кызыкчылыгынын контекстинде карала турган конфессионалдык саясат жүргүзүлүш керек. Дәл муфтият болобу, же болбосо епархиялдык православдык башкармалык болобу, протестанттардын өздөрүнүн уюмдары болобу, ири отуруп түз кеңешет турган биздин кыргыз ата салтыбызга туура келе турган саясат менен жүргүзүш керек. Бардыгы ачык, айкын, бирин урматтаган саясат жүргүзүш керек. Анан кийин баягындай прозелитизмге баш ийип, ар ким өзүнүн көмөчүнө гүл тартып жүрүп отура турган болсо, анда биз эч кандай бир тынчтыкты камсыз кыла албайбыз. Диний жыйында адам укуктарына жана эркиндиктерине, толеранттуулук жана диний сабырдуулукка чакырган радикализм, экстремизмди болтурбоо талкууланды. Эске салсак, Кыргызстанда 17ге жакын диний уюм бар, алардын көпчүлүгүн мусулмандар түзөт. Телегайталиев, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.